Урушуп тагышып жатып калалы деген ой жок бул жерде. Бул жерден ооба, кочкор өздөрүнчө эле кала берсин. Бизге кереги жок болуп атпайбызбы? Сөздү да жоготтур. Анан неме? Жанагы эмелек УДП, жана Усвалиев деп атасызбы? Кадыракуны. Булардан канча жыл мурун өткөндөр болуп атпайбы? Азыр алардын көзү да жок. Анан ошо момундай ушу жашоо шартка байланыштуу иштеш керекпи закон? Турабы? Туруп алган үчүн тартып атпайбы? Ооба. Өзүбүздүн мына биз мисалы Усвалиевди тирилтип келе албайбыз да биз мисалы аны соттогонан кайра туура эмес экен деп. Өзүбүз ооба, туура ата. Эсисти таштырып, ооба. Чет мамлекеттен туулуп келген неме. Буякты Bir жерде кочкорлук, жаңы талаптык эмес да. Качып сүйлөсөңүздөр, очерет менен. Аталар уруксат берсеңиздер. Бул жер кочкорлук же жаңы талаптык эмес. Бул жерде көйгөл эли маселеси. Биз бул жерге мал жайлоосу менен өзүбүздүн жаныбызды сактап атабыз. Биз кенеде эле оокат кылыш үчүн мал сатык, соода сатык менен иш кылып атабыз. Өкмөттөн алган акчабыз эмес. Биз тет Аксайга барып, мисалы үчүн, бир улак саат үчүн мен канча акча жумшайм? Ал менин доходум жок. Мисалы үчүн мен пособие алам, 4000 сом акча менен жашайм. Бир аз акча менен жашап, мисалы үчүн, ал 2 тейме жетпейт, 4 баланы бага албайм менчи. Ошо малды бизге жакын болуп, өзүбүзгө жайгаштырыш үчүн уш жерге жайгашыбыз керек биз Кумбелге. Уш жерге мисалы үчүн 5 маселеден ушул өкмөт биздин көйгөл маселени чече албаса, кочкорлук мисалы мейли келе берсин кочкорлуктан. Конуй келсин. Биз жерге жайласа да аралашып жайгашалы. Бирок жана 25 коро келип, мына жылда келип атат, жылда көбөйтөт. Бул элдин эле ушул өкмөттүн бизге экеуини чабыштырган эле болуп атат. Буга чейин мына мен бала болуп чоңойгондум. Дыйкан чарба тараганы бир да кочкорлук көргөн жок могу жерденчи. Качан гана мына 25 жыл болду ошондон бери. Азыр келгени бул документ ошого чейин ойногон, буга эмне үчүн ойнош керек? Бул законду биз мына 25 жылга чейин ойногон эмес. Мен көргөн эмесмин документинчи. Кочкорлук мына мен дыйкан чарба тарап мал тараган бир колда кочкорлук келген эмес буяка. Буга чейин биздики болгон мисалы үчүн биз бербейбиз мына мен жаштардан айтам. Бербейбиз. Себеп бир да кочкорлук көргөн эмеспиз. Буганы чыгарабыз. Биздин жер бул деген. Закон кандай караса дагы ушуга караш керек. Мен уш жер менен жан сактап келатам. Ушу жер биздин жер. Мен Аксайдын да билбейм, Каракызылдын да билбейм. Мына уш жерден биздин киндик кан тамган, ата-энем да уш жерден чогулган. Уш жерде жашаганбыз бизчи. Биз бере албайбыз. Кочкорлуктар келсе, уруш чатак болот. Эки элде чабыштырган бул өкмөттүкү болуп атат. Мына былтыр койгонбуз 2 жыл болду мына. Былтыр саясий 5 үй киргиле, энди жыл кирбейт деген мына сөз убадасын берген мына өкмөт. Мына бул да убадасына турган жок. Биз мына 2 жылдан бери жаап, дагы бир чабыштырсам быйылкы жылы мына согуш болот, уруш болот мына. Былтыр да аз эле жерден калганбыз. Ай бир балабызды мисалы үчүн барган бала бүт мына милицияга суракка берип келгенбиз. Себеп бизди законго таккан. Бизге закон ойнобосо, мисалы жеке менин жашоом үчүн укук ойнобосо анда биз кыргыз эл эмеспиз. Мен Кытайдан келген эмесмин. Мен Кытайдан келген эмесмин. Казакстандан келем. Мен ушу жаңы талаптын тургунумун. Ошон үчүн биздин көйгөл маселени ушул жалпы эл чечип, мына жалпы элдин көйгөлү бир мал үчүн, кекитек үчүн мамиле чечиш керек. Эл үчүн чечип бербесе, бул өкмөт бизге өкмөт эмес анда. Кетсин бияктагылар. Башка нерсе Айтчылар барбы? Оюн айтчылар.